Роза Элимбек кызы Ош облусунун Маада айылында жашайт. Улуу баласы учурда 8 жашта, ал кулак укпай төрөлгөн. Алар уулунун кулагы укпагандыгын кечирээк билип калганбыз дейт. Уулу 3,5 жашка чыкканда кохлеардык имплант же жасалма угуу түзмөгүн тагышкан. 3,5 жашында өзүбүздүн күчүбүз менен ошо акча каражатыбыз менен операция жасатканбыз. Андан кийин 1 айдан кийин ал подключение болуп балам угуп баштаган. Ошондон баштап мен балам обычный садикке бердик, аппараты сынып калат, андай болот деп бир аз корктук эми башындачы, бирок обычный эле садикке берип, ошондон азыр деле кадимкидей мектепте окуп жатат. Былтыр 1-классты бүттү да. Бул нерсени азыр мен бардык больницалардын, мисалы иштеген ишкерлерине маалымат бериш керек деп ойлойм да. Ошол больницаларга кулагы укпай төрөлгөндөн баштап, мисалы 1 жашка чейин операция кылсак андан жакшы, бала кадимки балдардай аралашып кетет да, кадимки балдардай тили чыгат. 2 жаш, 3 жаш деле жакшы, бирок бир аз кечигет да, акцент болушу мүмкүн, бала сүйлөшү кыйын болот, аппаратка көнүшү кыйын болот, себеби бала акыл эси кире баштаган убакта. Уже 5 жашка чейин аракет кылып операция жасатып калбасаң, 5 жаштан кийин бала сүйлөсө аябай эле кыйын болот да. Ошол болушунча эрте анан мындай төрөлөрү менен бала сөзсүз түрдө кулагын текшертип, бала угабы, 2 кулагын текшертип коюш керек да. Азыр бардык больницаларга күчтүү аппараттар келип калган, текшерип беришет. Ал биз мисалы билген эмеспиз да, ошондо текшерткендичи. Ошол убакта аппараттар да жок болгон. Азыр бардык больницаларга төрөт үйлөрүнө аппараттар келип калган. Төрөлөрү менен ата-эне айтса сөз текшерип беришет. Расмий маалыматтарга ылайык, тубаса кулагы укпай төрөлгөн 1,5 жаштан 18 жашка чейинки кыргызстандык 100дөй балага кохлеардык имплант салынган. Кыргызстандыктар кохлеардык имплант салдыруу үчүн кеминде $25,000 каражатты өзүлөрү табышы керек болот. Мындай ата-энелерге өтө кыйын деп эсептейм. Өзүм башыман өтөт. Мен баламды күнүгө окутамын, мисалы иштегенге шарт жок болот. Көбүнесе ата-энелерге эң кыйын болгону ушу баласы ушинтип турса, бир жерге чыгып деле иштей албайсың, аппарат тагат качан жамгыр жаап или суу тийип калса болду, ошо менен 100 миңге алган аппаратың жок болот. Ошол үчүн кайсылыктар көп болот бизге. Мындай өзгөчө балдарды багуу, аларды коомго аралаштыруу кыйын болуп жаткандыгын, алардын укуктарын коргоп чыгуунун зарылдыгы жана бир топ маселелерди талкуулоо үчүн Ош шаарында Оккум келет фонду тарабынан уюштурулган иш-чара өттү. Азыркы иш-чара бул Ош областынан, Жалал Абаддан атайын ата-энелерди чогултуп, өздөрүнүн укуктарын бир аз болсо билгенибизге өзүбүздүн салымыбызды кошуп кетейик деп келгенбиз. Анткени региондордо баягы бизге көп кайрылышат. Шаар жергесинде болсок дагы телефон менен ушинтип жардам бергенге аракет кылабыз. Кээ бирөөлөр ушу нормативдерди билишпейт, өздөрүнүн укуктарын билбей эле баягы балдарын 2 жылдык жана мүмкүнчүлүгү чектелген граница менен өткөрүп койгон дагы мектеп жетекчилерде болот экен. Ошого байланыштуу биз ушу бир аз болсо дагы ата-энелер ушул жаатта нормативдерди, закондорду ушу кантип мамлекеттик органдарга келгенде чык чатак салбай өздөрүнүн алып жүрүү боюнча бир аз болсо дагы өзүбүздүн жанагы опыт деп коет азыр тажрыйбабыз менен бирге бөлүшүп ушинтип кеткибиз келди. Кулак угуусунан жабыркаган балдардын операциялары түзмөктүн баасынын өтө кымбат болгондугу, азыркы тапта баладагы угуу жөндөмүн аныктаган диагностикалык борборлордун аздыгы жана көптөгөн маселелерди талкуулашты. Ошондой эле ымыркай төрөлөрү менен анын саламаттыгын текшерип, тубаса майыптыгын аныктоочу скрининг тесттерди көбөйтүү керектиги айтылды. Мурун мисалы кулак угуу, ухо-горло нос боюнчачы эч кандай протоколдор, нормативдер жок болсо, азыркы учурда Министерство здравоохранениядан комиссия түзүлүп, ошонун негизинде протоколдор жазылып, нормативдер аткарылып, ушинтип келатат. Эми баягы көч акырындык менен оңолот дегендей. Биз ойлойбуз, что Кудай буйруса бир 3 жыл, 5 жылдын ичинде ата-энелер дагы ушинтип өздөрүнүн укуктарын билип баштаса, мамлекеттик органдарыбыз ушундай туура нормативдерди жазып, ошолордун укуктары закондук негизде иштелип калса, бул көп ата-энелер үчүн жана балдардын келечеги үчүн бир чоң салган кошумча жеңишибиз деп ойлойбуз.
Ошон үчүн мен ойлоймун, что ата энелер деген мындай нерселерден коркпош керек. Мурун баардык эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар ата энелер мисалы ушул ооруган баласынын оорукчандыгын бекитип ушинтип жүргөн болсо, азыркы учурда ушул ата энелер кандайдыр бир өздөрүнүн укуктарын коргоп, баласынын да укуктарын коргой билсе экен деген чоң үмүттөбүз да. Кыргызстанда кулагы начар уккан же тубаса дүлөөлөр үчүн бала бакчалар жана мектептер абдан аз. Ал эми мындай ооруга чалдыккандар жыл сайын көбөйүүдө. Кулактын генетикалык төрөт маалында алган жараты, ар түрдүү жугуштуу оорулар, өнөкөт кулак инфекциясы, айрым дарылар катуу жарылып жана картаюу себеп болууда дешет дарыгерлер. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму балдардын кулагынын начарлашынын 60% алдын алып, убагында жардам берип, майыптыктан сактап калса болорун эскертишет. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.